камчыгып ташып жеткирсеңер, орган адамдары түздөн түз келип бизге аныктап бериш керек. Kim sattı, kim aldı? Her bir çekti birme-bir tekşersin. Bu yerde eldin ülüşünü berip atsa elge jetsin dep. Anan keyin bu yerden gelip bular satıp atsa kандай чындык bu ошол. Мисалы Садыр Жапаров менен ташип немени жогото албай атат, коррупцияны. Ана бу жерде коррупция үйүлүп жатат. Кече чалып атат эми ошо немелер чалдырып атат. Мурда мына токтом чыгарып кеткен айыл өкмөттөр. Кой деп тур, мен өзүм барып жолугам деп. Мага немесинин кереги жок, мисалы тууганың болобу. Бизге ошо чындыкты неме кылып, ким айыптуу болсо жазасын тартырып берсин. Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн тургундары жеке турак жайга жер тилке алуу боюнча нараазычылык билдирип чыгышты. Алар калктуу конуштардын жерлери жеңичинен сатылып жатат деген күмөндүү ойдо турушат. Аталган айыл өкмөткө 2022 жылы 84 гектар жер трансформацияланып, айыл чарба багытындагы жерлер калктуу конуштар категориясына которулуп, токтомдун негизинде тизме менен бөлүштүрүлмөк. Деген менен мыйзам сакталган эмес, башаламандык орун алып, жылдап кезекке тургандар четте калып жатканын белгилешүүдө. Эми былтыр берилген туура комиссия түзүлгөн, комиссия мен бармын ал жердечи. Анан биз канча биринчи башташында 8 сотиктен болгон да, кийин эл көбөйүп болуп айыл өкмөттөн чечим чыккандан кийин айыл кеңештен 7 сотиктен берип көбөйүп калгандагы бөлгөнбүз барындачы. Кийин биз билбеген азыр мына элдер тополоң кылып атпайбы? Чындыгында бул туура эле, негиздүү бул тополоң. Биз комиссия мүчөлөрү билбеген адамдар болуп атат бул жердечи. Комиссиянын чечимине кирбегендерчи. Ошонун аркасынан азыр элдер тополоң кылып аткан. Ушуну толук жеткирсеңер, биздин сөздү жеткирсеңер. Ар бир чек закондуу түрдө алындыбы? Же закондуу түрдө алынбастан баягында комиссиянын жардамы менен, айыл өкмөтүнүн жардамы менен жашырын алынып калдыбы? Ар бир чекти текшериш керек. Бул бергенде дагы 2-3 варианты берип атышат булар. Комиссиялар айтып атат, биз мажбур адамларга деп тизмени алып апарып бергенибизде өкмөт өзгөртүп берген деп атат булар. Булардын сөзү туурабы, алардын сөзү туурабы анда билбейм. Буну аныктап, акырына чейин жеткирбесеңер, бул эл азаздан ушундай турат, болбосо көтөрүлөт. Бул көйгөй бардык жерде болуп атат. Ошо кызым, сураңыз. Личный камчык ташиптын өзүнө жеткирип койгула, ошол катар тизсин биздин мына жогору жагы жетекчилерди. Районун акими да келиш керек бизге. Айыл өкмөтү менен таштап атпаш керек. Айыл өкмөттүн кылган иши ушул. Иштебесе, крестону бошотуп иштей турганга бериш керек. Ошол элдин үлүштүк жерин алсак дагы, ошол элдин өзүнө тийбей, мына чекеден сатылып кетип атыр. Бизге ошо саткан адам ham келсин, алган адам ham келсин, элдин өзүнө берсин ошо жерлерди. Ол элдин үлүштүк жеринен алынган жерлерде. Тургундар жерлердин мыйзамсыз бөлүштүрүлүшүнө, сатылышына мурдагы айыл өкмөт Өзгөнбай Эсенбаев, Динмухаммед Бокошевдарды айыпташууда. Чогулгандар тизмеде жок бир эле адам 3 чек алгандан наразы болуп, чек тартылган жерди жеринен көргөзүштү. Регион телеканалына кайрылгандан кийин дагы телефон аркылуу чалуулар болуп, коомчулукка чыгарбай туруу боюнча сүйлөшүүлөр болгону айтылат. Казылып туруптур, анан кийин шарт эле группага чыгып айттым, чекчи келдиби? Же ондо не болуп атат экен десем, жок, чекчи келген жок. Түнү сатып кеткен окшойт. Мен түнү келем дештенчи, бул жердечи. Анан кийин күндүзү келди деди. Ондо кечке мага келиптир. Анан биз мына аркы беттерде чек бар, 10-дан 20-дан 60-тан келгенде, ар келгенде айыл башчы айтылат. Чекчи келди, тартырып алгыла. Чекчи келди, тартылып алгыла. Анан мына жерде эмнеге айтылбайт? Бу жерде бир секрет бар да. Кече чалып атат эми ошо немелер чалдырып атат. Мурда мына токтом чыгарып кеткен айыл өкмөттөр. Кой деп тур, мен өзүм барып жолугам деп. Мага немесинин кереги жок, мисалы тууганың болобу. Бизге ошо чындыкты неме кылып, ким айыптуу болсо жазасын тартырып берсин. Мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын 177-чи токтомунун негизинде 18 жашка толгон, жерге муктаж болгон жарандарга тизме менен жер тилке берилиши керек болчу. Дегени менен Төрткөл айыл өкмөтүндө талап сакталган эмес. Айылдыктардын өздөрүнүн комиссия түзүлүп, өз алдынча чечүү аракеттери жүргөн. Тактоо иштеринен кийин тиешелүү чаралар көрүлөрүн өкмөттүн юристи Абдылбек Кулматов кошумчалады. Калган булардын маселеси боюнча биз тактоо иштерин жүргүзөбүз дагы. Кандай мыйзамдуулук берилген? Эгерде мыйзамсыз берилген болсо, алдыгы мыйзам чегинде жооп берет тиешелүү органдарга. Сиз арыз менен кайрыласыздарбы, кандай жер? Арыз менен кайрылган болсо биз сөзсүз карап чыгабыз, комиссиянын негизинде карап чыгабыз, кандай түрдө берилгендигин тактайбыз. Айыл аймактарды ирилештирүү долбоорунун негизинде Жылалды айыл өкмөтү менен Төрткөл айыл өкмөтү бириктирилип, башчылыгына Алмазбек Жолдошев дайындалган. Жумушка киришкенине 1,5 ай болгон жетекчи жогорудагы маселелер боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Мага чейин уже берилип бүткөн экен. 23-жылы берилип бүткөн экен да. Декабрга чейин. Документтер көп болбойт.
ошолорду так кылып бизге өткөзүп бере албай атпайбы? Адиси жок. Бирөө жоопкерчиликти бирөө жок болуп атат. Жер адисинен өзү жер адис билиш керек эле. Анан зам билиш керек эле айыл чарба боюнча. Ошолор так маалымат бизге өткөзүп берилет азыр. Бегиле кетсек, учурда жыл алды менен Төрткөл айыл өкмөтү бириккенде 11 айылды түзүп калды, калкынын саны 27250. Бүгүнкү күндө айыл аймакта 4248 адам турак жайга жер тилке алуу үчүн тизмеде турат. Анын ичинде мурдагы Төрткөлдүктөрдүн саны 2700-дун тегерегин түзсө, чек берилип баштагандан бери 1990 калган. Мына Ороз Абдыпар деген сатылат, мына Камчиев Акылбек деген. Мына Ороз Абдыпар деген. Асен Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.